6 класстагы Тимур өзүнүн эмгегин универсалдуу трактор деп атады. Чынында эле анын өзгөчөлүгү бир учурда 3дөн ашык жумушту аткарганында. Жол тазалоо үчүн жумшалган трактор муздарды чыгарып баратып эритип да кетет. Ошол эле учурда жолго туз, кум чачып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Музду эритип туруп, чагып туруп, аны өзүнүн лентасына жүктөп туруп, аны отопленияны ысытып, аны тазалап туруп, кайра өзүнө иче турганга пайдалана берсе боло турган жасайын дегем. Тимур сыяктуу 70 окуучу бүгүн Ош шаарында өткөн биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз 2017 аталышындагы сынакка өз эмгектерин коюшту. Ар бири уникалдуу жана жаңыча түрдө даярдалган. Калыстарды таң калтырган дагы бир окуучу 8-класстагы Акылбек болду. Ал бир айда кичи ГЭСтин азыркыдан айырмаланган түрүнүн макетин даярдаган. Бөлөк ГЭСтерге караганда бир эмеси менен өзгөчөлүктөрү бар. Бунун предохранитель бар. Бул азыр мына чарпалектерге, мисалы үчүн бул жактан кыян келип, буну бантип агызып, эметип кетпесин деп бул эме коюлган. Бул жактан суу акканда буну басат, бул көтөрүп коет да, тагынан суу алып кыян өтүп кетет. Кайра кыян өткөндөн кийин автоматически паска түшүп калат да бул. Сынакты Ош облустук балдардын чыгармачылык борбору Билим берүү министрлигинин буйругунун негизинде уюштурган. Ош технологиялык университетинин жамаатынан түзүлгөн калыстар тобу окуучулардын эмгегин баалап, мыктыларды сыйлоо үчүн облустук бийлик каражат бөлгөн. Инженердик техникалык багытка кызыккан балдар аз, бардыгы жанагы ырдаганга, бийлегенге, жанагыдай бир тамада болгонго кетип атпайбы балдарыбыз. Анан биздин негизги максат бунун ушул таланттуу балдарды жерлерден таап, ушул илимге, техникага, ушул инженерликке, архитектор кесиптерине ушул багыт берүү болуп эсептейт. Сынакка катышкан 70 окуучу буга чейин райондук деңгээлде өткөн конкурстардан өтүп келишкен. Бүгүн алардын 10-у байгелүү орунга жетишишти. Эми алар апрель айында өтүүчү республикалык сынакка катыша алышат. Эскерте кетсек, биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз сынагы окуучулар арасында 20 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ажина Досумбетова, Азам Бузрейков, Ынтымак.